Assalamu alaikum dostlar. Бүгін бізде Арча бешик конушунда ушундай сонун апапак кыштын күнүндө мынакей достор, бул үйдү азыр силерге обзор кылып көрсөтүп беребиз. Жана ошондой эле бул жакта автоматический ворота, бул жерге 3-4 машина кое турган жай. Жана бул жакта карасаңыздар очок каналары менен. Бул жерде зеленый зона достор. Кааласаңыздар бул жака фонтан кылып койсоңуздар болот. Азыр силерге үйдүн баардыгын көрсөтүп беребиз достор. Жана ошондой эле бул жакта үйдүн подвалы бар, бул жакта 2 комнатасы подвал менен. Ал эми үйдүн ичин көрсөтсөк, жүрүңүздөр достор. Бул үй негизи эле карасаңыздар өтө сонун салынган да. Баардыгы мондай таштар менен аябай красивый, современный дизайнда достор. Бул үйдүн өзгөчөлүгү, бул үйгө киргенде сөзсүз түрдө бахила кийиш керек экен достор. Мынакей бул бахиланы кийебиз. Меймандар келгенде, үйгө киши келгенде ушинтип бахила менен киргизесиңер. Эми үйдүн ичин көрөбүз, жүрүңүздөр. Бул жакта карасаңыздар мынакей ушундай сонун экинчи кабатка чыга турган лестницабыз. Биякта панорамный терезелер, биринчи этаж, экинчи этаж. Бул жактын баардыгы мондай карасаңыздар, бул жер холл. ТВ зона кылып койсо болот, бияка диван коюп койсо болот. Өтө сонун. Бул жактын карасаңыздар, ким келгенин көрүп отурасыздар бул жактан. Бул бөлмөнү көрсөтө турган болсок, бул жеңебиздин комнатасы, бияк кухня. Бул жер карасаңыздар уже бүт бардык фартуктар даяр, только мебелди коюш керек. Чоң терезелер менен бүт бардык освещениялар кухняга ылайыкташтырылган. Бул жактын баардыгы жап-жарык болот. Бул Арча бешикте өзүңүздөр билесиздер, коммуникациянын баардыгы бар. Газ, канализация, суу, свет, эч кандай проблема жок. Бул бөлмөсү, бул жакта конокторду сразу тосконго биздин зал. Бул жака сонун кылып туруп стол коюп койсоңуздар болот. Бул жакта үйдү байкадыңыздар да, бүт баардык жерде панорамный терезелер, үйгө жарык аябай жакшы кирет. Сонун жарык освещениялар өз туралар. Жана азыр современный ремонттордун бүт баардыгы эле ушундай карасаңыздар, бул полдун баардыгы мындай единый бир кетет достор. Эми ошондой эле бул жерде биринчи этаждын санузелы, дааратканасы. Бул жакта душ, унитаз, бүт баардыгы уже даярдалган. Только бул жака ошонун баарын орнотуш керек достор. Калган жактан бүт баардыгы уже бул жерде даяр. Өзгөчө фишка. Заметьте. Бул жакта мен айткандай эле үй полностью современный стиль, дизайнда салынган. Өтө сонун кооз. Люстраларды караңыздар. Өтө сонун кооз көрүнөт. Жана могу видти караңыздар, панорамный терезелер. Бүт баарын көрүп турасыздар. Бул жактан, оң жактан баштайлы. Биринчи эле бөлмөбүз. Бияк спальня комната. Үстүндө 4 комната бизде. Бул жакта мынакей детский кылып койсоңуздар болот. Конок келгенде бияка коноктордун бөлмөсү кылып койсоңуздар болот. Өтө сонун, компактный. Кийинки жака жүрүңүздөр. Ушуга эле окшош дагы бир бөлмөбүз. Мынакей бул жакты квадрат болсо точно ошондой эле болгону. Кичине стиль, дизайн башкачараак. Бирок бүт баардыгы сонун. Сонун пластиковый терезелер бул жакта, пятикамерный. Так. Жана ошондой эле бул жактагы эки бөлмөсү көрсөтөлү. Муну обычно родительский спальня деп коебуз. Бул жерде шкафка орун калтырып коюшкан атайын. Шкаф орнотконго. Бул жака мынакей как положено кровать, ТВ зона, бүт баарын орноштурсуздар. Жана ошондой эле бул жана тигил жактагы эки спальнябыздын плюстары. Бул жакта освещение жок экен. Душ жана туалет. Бул жакта бүт баардык удобстволор түзүлгөн. Бул жерде мисалы үчүн ата-энеңиздерге болсо, семейный ата-энеңиздерге бул жактарга эң ыңгайлуу шарттар түзүлгөн да. Сыртка чыгып кыйналып жүрбөйсүздөр. Жана бул жакта биздин кийинки бөлмөбүз ушул сыяктуу эле мынакей комнатабыз. Мен айтканда бул жакта мынакей бүт баардык жактан жарык кирет. Эч нерсе помеха жок. Жап-жарык үйдүн баардыгы свет кирип турат. Жана бул жакта мынакей дагы бир душ, туалет ошого окшош эле. Кыскасы достор, үй негизи мындай сонун салынган, для себя салынгандай эле бүт баардыгы бул жакта кирүү эле, мебелди орнотуу эле жашаш керек достор. Жана сиздерге подвалды көрсөтөбүз. Ошондой эле видеонун аягында бул үй канча баасы канча экенин ошондо сиздерге айтып кетебиз. Жүрүңүздөр. Достор, бир жерин унутуп кетиптирмин сиздерге көрсөткөндө. Азыр мен көп эле үйлөрдү көрсөтүп чыгып атам. Үйлөрдүн азыр жаңы үйлөрдүн өзгөчөлүктөрү жерлери. Бул кухняга киргенден кийин кухняда отдельно дагы бир эшик бар да, сыртка чыга турган. Түшүнүңүздөр. Бул жака биз подвалга түшөбүз азыр. Подвалды көрсөтөм сиздерге. Негизи эле мен
Көл үйлөрдү көрөм. Жер үйлөрдө подвалы жок, бирок подвал бул өтө сонун да, керектүү. Мисалы үчүн буюмдарды, вещилерди баарын ушакка койсоңуздар болот. Жана бул жактан мынакей карасаңыздар, теплый пол, мынакей үйдү көрсөңүздөр, теплый пол болуп турат. Жана ошондой эле бул жакта газовый котел коюлган, отопление газ менен. И үй полностью достор комфорт. Эми жүрүңүздөр, эшикке чыгайлы. Бул үйдүн баасын окуңуздар келсе, азыр силерге айтам. Үйдүн сырты полностью бул жак жидкий травертин, сары таш. Караңыздар, кандай керемет үй. Мына дал ушул ак кардайда болгон апапак үй экен. Достор, ушул үйдүн баасы $370 000, 280 квадратный метр. Бүт бардык коммуникация бар. Кимге кызык болгон болсо, ким үй издеп аткан болсо, өзүңүздөргө келсеңиздер, бизге чалсаңыздар, келип көрсөтүп беребиз, достор. Негизи эле ар бириңиздерге ушундай жок дегенде ушундай үй насип кылсын.